делимитация, демаркациялоо комиссиясынын иши мындан 2 ай алдын токтоп калган болчу. Ошонун ишини тез аранын ичинде кайрадан баштоону чечтик. Кулунду максат айылдарына жакын жерде, ошол жерге чейин жумуш топ каралып келип, ошол жерге келгенде каралбай токтоп калган болчу. Ушул маселени ушу 1 аптанын ичинде кайрадан баштай турган болдук, тез аранын ичинде. Бул бир, эгерде ошол жерде жумушчу топ кандайдыр бир спор кылып, же болбосо кандайдыр бир чече албай турган маселе ушунда турган болсо, аны биз ошол экөөбүз кайрадан жолугуп чече турган болдук. Негизинен андан сырткары ошол 1 май 2021 жылы кабыл алынган 39-протоколдун негизинде иш алып бара турган болдук. Жана ушул жерде ачыгын айтып коюш керек, Варух айылына карата жүргөн жолдун статусун, мамлекеттик статусун аныктоо жана ошол боюнча бир чараларды кабыл алышыбыз керек болду. Ошолорду жүргүзө турган болду. Биз мамлекеттердин арасындагы чек-араларды, маселелерин, проблемаларын чечмейинче бул конфликттер токтобой тургандыгын белгиледик. Бул конфликт мына кечээки болгон конфликт токтоп калса, эртең дагы башка жактан чыгышы мүмкүн. Дагы бир башка бир жерден чыгышы мүмкүн. Ошондуктан негизинен чечим кабыл алдык. Биз ушу эки мамлекеттин ортосундагы делимитация жана демаркациялоо иштерини тездетип, ошолорду мамлекеттик деңгээлде тезирээк чечүү маселесин колго ала турган болдук. Ташиев, номер 39-протокол боюнча Варухка жол куруу маселеси каралат. Тажикстандын Кыргызстандагы Варух анклавына жол курууга уруксат берүү маселеси жакынкы күндөрү Кыргыз-Тажик өкмөттөр аралык комиссиянын ишинде каралат. Анын жыйынтыгынын негизинде гана иш жүрөрүн Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссия бул маселени жакынкы күндөрү карайт. 2021 жылдын 1 майында эки тараптуу сүйлөшүүнүн натыйжасында кол коюлган номер 39-протоколдо тараптар Тажикстандын Кожалы айылы менен Варух анклавын байланыштырган айланма жолду биргелешип курууну макулдашканын Тажикстан тарап расмий кабарлаган. Капчыгай айылынын чыгыш тарабы аркылуу өтөрү айтылган автожолду Тажик тарап колдонот жана анын абалын карап туруу милдетин өзүнө алат. Тажикстандын Хабар улуттук жаңылыктар агенттиги мындай чечим Тажикстандын жарандарынын жана алардын автоунааларынын тоскоолдуксуз кыймылын камсыз кылуу үчүн кабыл алынганын билдирген. Бул жолдун курулушу Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасынын тактоо иштери жыйынтыкталганга чейин башталышы керек. Ал эми Кыргыз бийлиги бул протоколго ылайык Тажикстандын Хожайы алуу айылы менен Варух анклавын байланыштырган айланма жол куруларын ырастаган. Бирок бул Варухка коридор берилди дегенди түшүндүрбөй турганын, жер да жол да Кыргыз тараптыкы болорун, болгону тажик жарандарына ал жол менен каттоого уруксат берилерин маалымдаган. Варухка кеткен жол бүгүнкү күндө Аксай айылынын арасы менен өтөт. Ошого жаңы жол салып жана анан кийин Аксай айылынын ортосуна өтөт, анан кийин Бакай конуш карабалдагына өтө турган жол салынган да мурдачы. Бирок ал жактагын азыркы күндө адамдарга үй салып берип, ал жактагын керектүү болбой калды. Ошондуктан баары бир ал жерде 40 000 адам жашагандан кийин аларга биз кайсыл бир деңгээлде жолду бергенге милдеттүү болобуз. Жана ошол Варухка кете турган жолдун статусун мамлекеттик статус менен, мамлекеттик келишим менен адыктоо боюнча 39-протоколдо жазылган. Ошондуктан ушуну мына тез аранын ичинде ошол жолдун статусу кандай болот, ал жол кимдики болот, ким курат, кандай болот, ушунун баардыгын мамлекеттик мындай бир соглашение негизинде аныкталат да. Бул боюнча жумушчу топ иштейби? Ушул боюнча мына мамлекеттик комиссия дагы иштейт. Мен ойлойм, тез аранын ичинде биз ушуну чечишибиз керек. Айрыкча бул жерде Тышкы иштер министрлигинин жумушу зор болот. Ошол маселени эртерээк жумуш аткарып берсе, андан кийин ошол жолдун статусу аныкталгандан кийин жолду салуу маселелери каралат.